Өнүгүү прогресс саясий партиясынын башкы максаты элдин турмушун оңдой турган программаларды ишке ашыруу. Ал үчүн партия 5 жылдык иш планын камдап койгон. Партиянын 61 деп аталган программасы ага далил. Анын ишке ашып жатканын Жалал Абад областындагы Көлөч ишканасынан көрүүгө болот. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Көлөч фабрикасы ачылды. Бул Өнүгүү прогресс партиясынын 61 экономикалык программасынын алкагындагы 25-чи мекеме болуп эсептелинет. Ишкананын ачылышы менен 200 адам жумуш менен камсыз болду. Белгилүү болгондой продукция орусиялык технология менен иштейт. Фабриканын ачылышы айрыкча жергиликтүү жашоочулар үчүн көктөн издегендери жерден табылгандай эле болду. Ишкана болсо азыр эле суткасына 1,5 миң жуптан көлөч чыгарууда. Баасы болсо базар баастан 2 эсеге төмөн. Элдин маанайын көрсөң, иштейбиз деп турат. Бизге жумуш бер. Биз өзүбүздү аябай, өзүбүздүн үй бүлөбүздү багып, акы төлөлөрүн алып, өзүбүздүн бала чакабызды багып, билимдүү болсун деген үмүттө турушат. Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун жашоочулары менен жолугушуу алгач Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин эстелигине гүл коюу менен башталды. Ал эми Сузак районунун аянтына эл жыгтолду. Партиянын айыл чарба техник каражаттары тизмектелип парад катары чогулган элге көрсөтүлдү. Бул көрүнүш элдин чоң алкоосуна арзыды. Анткени айыл чарба техникалык шаймандарынын жетишсиздигинен жана жоктугунан мындагы дыйкандар жер айдоодо жана мээнет менен өстүргөн эгиндерин жыйнап алууда тоскоолдуктарга кабылып келишкен. Азыркы заманыбыз бул муштумдун заманы эмес. Азыркы заманыбыз бул билимдин заманы. Жаңы инновацияларды, жаңы технологияларды алып келиш керек. Жаңыча жерди иштетиш керек. Ошонун заманы келе атат. Нойкан районунун Жалал Абад областынын чоң райондорунун бири. Эл негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенет. Өнүгүү прогресс партиясы тарабынан аталган аймакка МТС ачылып, ооруканалардагы палаталар оңдолуп, социалдык жактан жардамдар берилип келет. Алдыда ал иштерди дагы улантышат. Жергиликтүү эл да Өнүгүү прогресс партиясынын аракеттерине ыраазы. Партиянын мүчөлөрү жана иштери менен жакындан таанышуу максатында эл Мааса айылындагы аянтка жыктолду. Чогулган элди көрүп партияга кайдыгер эмес экендигин байкоого болот. Кадамына кадам улап, өнүгүүгө өрүш алган партиянын бир добуштан колдой тургандыктарын жашырышкан жок. Өнүгүү прогресс партиясынын мүчөлөрү Кочкор Ата шаарынын жашоочулары менен жолугушууга бет алышты. Шаар тургундары нефтяник аянтчасына болуп көрбөгөндөй толду. Жөн эле жолугушуу эмес, суроолорго жооп алып, партиянын демин сезүү менен эл толкуп турду. Орундуктарга батпагандар жерге олтуруп болсо да партиянын ишмердиги жана пландарын кызыгуу менен угуп жатышты. Жашы жаш, бирок кубаты күчтүү партия бүгүн башкалардан так программасы менен айырмаланып турат. 3 жылдын ичинде 85 ашын мыйзам долбоорун иштеп чыгып, анын ичинен 30 мыйзам өнүгүү тобу сунуштап президент кол коюп азыр иштеп атат ошол мыйзамдар. 162 ар кандай долбоорлорду ишке ашырдык. 15 МТС Кыргызстан боюнча биз жараттык. 15 МТС аркылуу биз 40 миң дыйканга кызмат көрсөттүк. 40 миң дыйканга кызмат көрсөтүп, 109 миллион сом алардын бюджетин үнөмдөп бердик. Жолугушуу элге өзгөчө таасир калтырды. Партиянын иштерине ыраазы болгондор ошол жерден дароо ыр тизмектеп калоолорун айтышты. Жалаң жапжаш патриоттон куралган, убада эмес иш жүзүндө аткарган, өнүгүүнү колдой элим адашпай, келечектин өнүгүүсүн кааласаң, МТС ачылып, анда 6 айыл чарба техникалык каражаттар кызмат көрсөтөт. Бул биринчи кезекте канчалаган каражаттардын үнөмдөлүшүнө өөлгө болду. Негизи бул партиянын башка партиялардын өзгөчөлүгү айыл чарбасын көтөрөбүз деп атат. Демек биз агрардык өлкө болгондон кийин, биздин бүтүндөй жашообуз айылда болуп аткандан кийин, ушул айылды көтөрүүдөн анан кийин биздин жашообуз оңолот деп, ушу биздин жөнөкөй карапайым эл ушуга ишенет. Ал эми дал ушул аймакка кайра иштетүү ишканаларын ачуу учурдун кечиктирилги талабы. Аны партиянын лидерлери да жакшы түшүнүп турушат. Анткени анын арты менен элде жумуш болот. 61 мекеме ишкана куруп, 30 анын ичинен айыл чарба багында кайра иштетүүчү ишкана курабыз.
Өнүгүү прогресс партиясынын мүчөлөрү негизинен жаштардан куралган. Алардын ичинде ишкер, доктор, мугалим, фермер өңдүү түрдүү кесип ээлери бар. Демек эл арасынан чыккан инсандар элдин маселелерин жакшы билишет. Мына бүгүн жарык дүйнөгө келген наристелерибиз энелери менен биргеликте бакубат, бактылуу жашоого булар муктаж. Буларга биз милдеттүүбүз ошо жашоону түзүп бергенге. Энелерге больницадан чыга электе энелик капитал деген биз уюштурушубуз керек. Ошондо гана биздин келечегибиз, ушу балдарыбыздын ден соолугу жакшы болсо гана биз айта алабыз. Биз ала бука эли кем байлыкка, жаткан эли кем байлыкка бай элбиз. Бизди ортомчу адамдар бийлеп жатат. Муну сиздер билесиздер. Мен ошол трибунага барып, улуу трибунада мен ушул команда менен ушул маселелерди чечемин. Акыркы жылдары Ала Бука районунун эли кур убадалардан тажап, партияларга болгон ишенимдерин жоготушкандыктарын жолугуда байма-бай айтып жатышты. Ал эми Өнүгүү прогресс партиясы кур убада берүүдөн алыс. Иш менен гана айтылган сөздөрдү далилдөөгө аракет кылышат. Анткени партия шайлоого чейин эле элдин жашоосу менен жакындан таанышып келген. Кээ бир партиялар келет, мин төрөт, он төрөт деп эч бирөөнү аткарбайт деле. Мен ушу ыраазымын ушу Бак Төрөбаевга. Урматтуу калайык калк, урматтуу Алыскы Аксы районунда 100 миңден ашуун калк жашайт. Жергиликтүү жашоочулар негизинен айыл чарбасы менен алектенет. Мал чарбачылыгы да мыкты өнүккөн. Райондун негизги көйгөй суу маселеси. Сайыс учурунан бери андагы Актерек каналы бүтпөй, миңдеген жерлер суугарылбай, дыйкандардын көкөйүнө көк таштай эле тийип келет. Маселени партия бүгүн эле чече калуу дегенден алыс. Бирок шартты түзүү жагынан каралышы керектигине басым кылат. Аптека ветеринарияны өркүндөтөбүз, анткени ал жерде сапаттуу дары-дармекти камсыз кылып, сиздердин малыңыздарга вакцинацияны туура жүргүзүш керек. Мына мен сиздерге статистика айтып кетейин. Биз бир жылда 40 миң кулун жоготуп өткөнбүз. Аксынын эли жер жемиштердин кунсузданышына кабатырланганын айтышты. Ошондуктан аймакка бүгүн алча жана кара өрүктү кайра иштетүү ишканасы зарыл. Ал партиянын 61 программанын алкагында ал да каралган. Ишке ашса эл сөзсүз кубанат. Кызыл Тоо айыл үчүн мына канча техникаларды берди. Мына элдин баарысы жерин иштетип, жерлерин айдатып, мына эгин алып, кандай эгиндери жакшы болду, жер айдаттык буш техникалар менен. добушуңуздарды берип, демибизге дем, күчүбүзгө күч кошсоңуздар, биз бул кылган иштерибизди 2 эселеп, 3 эселеп аткарганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде тажрыйбабыз да болуп калды, биздин билимибиз бар, биздин ишенген сиздердей болгон элибиз бар. Мен айтып кетем. Мен Бак Тергеевичтин кадырымын, урматтуу туугандар. Сиздердин кандай маселеңиздер болбосун, биз чогуу чечкенге даярбыз, урматтуу туугандар. Ал эми чек ара маселеси бир эле Аксы аймагында эмес, жалпы Кыргызстан боюнча олуттуу. Чек арада коопсуздуктун болушу зарыл. Ошондуктан партиянын мүчөлөрү чек арага жакын жайгашкан аймактарга өзгөчө статус берүү маселесин көтөрүп чыгышты. Мындан сырткары чек арадагы аскери бөлүктөрүн чыңдатуу керек дешет. Ал эми жолугушууга келген жаштар партиянын билимге басым жасап жаткан программасын толук колдошот. Мен бул Өнүгүү партиясынан ушул программасын жактырып, мен бул партияны колдойм. Өнүгүү прогресс саясий партиясы куруу убада берүүдөн алыс. Ар бир тармакты өнүктүрүү атайын программа менен бекемделип жатат. Аларды иш жүзүнө аткаруу буга чейин эле башталган. Калганын толук баралына жеткирүү үчүн элдин колдоосу керек. Жердин касиети, суунун баркы жана элдин эрки. Бул партиянын мазмундуу программасы. Андагы ар бир иш аткарылат. Ошондо өлкөнүн өнүгүүсү кубаттуу болот.